Акыркы кырдаалга байланыштуу Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айыл өкмөттөрүндөгү колдоого муктаждыгы бар 27 үй бүлөгө кезектеги жардам көрсөтүлдү. Бул ирет Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип жаткан кыргызстандыктар тарабынан негизделген. Баракат кайрымдуулук фонду тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Америкада иштеген өзүбүздүн мекендештер Баракат деген кайрымдуулук фонду бар да. Ошол фондна ушундай жаман оор мындай кырдаалда бир аз болсо дагы күнүмдүк немеге иштете турган азык түлүктөрдү жардам кылышты эле. Ошол аманатты жеткирип коелу деп биз ушул аз болсо дагы кичине кабыл алып коесуз жашыны. Мындай күндөрдө кичине болсо дагы жардам болсун. Ден соолугуңар болсун, дайыма ойноп күлүп жүргүлө бардым. Ошолорго ham Алла ыраазы болсун, иштериңде ийгилик болсун. Бүгүнкү күндө ушул Баракат кайрымдуулук фондунун атынан 27 үй бүлөгө ушундай азык түлүктөрдү даярдадык. Кудай буйруса, ушул Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүнүн жана Атабеков айыл өкмөтүндөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушул азык түлүктөрдү жеткиребиз, Кудай кааласа. Ömrüңөр uzun bol, zaman tinch, karnına tok, жақсы келечектеги жақсы өспүрүмдөрдөн болгула балам. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.